Sizin balаңыз авария болуп машинка айланып калган да. Мени урушту, жаман сөз менен тилдеди да трубканы коюп койду. Кыргызстанда интернет аркылуу алдамчылык менен алектенгендердин саны кескин өскөнүн укук коргоо органдары айтып келет. Алар дайыма социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу жарандарды сак болууга үндөп турат. Антсе да онлайн шылуундуктун түрлөрү өзгөрүп, улам жаңы технологияларды колдонуу менен жаңы ыкмалары пайда болуп турат. Чекитмей да шаар тургундарынан онлайн шылуундук тууралуу суроо узатты. Казакстандан кийин заказ кылам. Ошол нерсе акчага отуруп мен машинка айланып калган да. То, что не получил свой товар. WhatsApp'tan номерине кирип алып, Мбанктан акча сураган бул туугандарынан. Класс жетекчиси болом мен ушу балаң артын деп үй бүлөмө жазган. Ушундай 20 000 сом берип тургула деп. Сиздин күйөө балаңыз жолдо келатып авария болуп, азыр дөңгөлөгүн оңдойлубай атат, бизге акча керек болуп атат. Ушундай болгон номерге салып коюңузчу дейт. Балаңыз номериңерди блогго салынат депчи, типа акчасын төлөөсүңөр иненеңер болот депчи. 11:30 звонит этти. Уктап аттык эле. Sizin балаңыз авария болуп деп балам үйдө эле. Кайсы өкүл боламбы десем, ооба деди. Анан кайда десем, 4-чү больницада деди. Азыр анда эмесе 15-20 мүнөттө барам, машинаны от алдырып барагыла. Деп эле чыгып, машинаны от алдырып барайтып, Белинкага жетпей эле 5 мүнөттөрдө кайра чалды. Акча сурашына келип атат, врачтарга керек болуп атат. 10 000 сом бере калыңыз. Мен айттым, батарея жетеми манакей. Десем, жок. Срочно дары керек болуп атат. Анан кызым мебель заказ береби? Кровать жанагыдай, спальный. Анан айтат алар. Мына 14 000 салып жибер, азыр мен жөнөтүп жиберем дейт. 80 000 сомду алыңыз. Тез которуп коем деп. Мен ачпай атам, аны жазсам мен номерумду беришим керек. Интернет аркылуу шылуундарга акчасын алдырып жибергендер көп болсо да, алардын басымдуу бөлүгү бул окуяларды ачыктагысы келбери байкалды. Жарандар биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартып атышты. Майка тартпайдыңыз деп Былтыр интернеттеги алдамчылыктын зыяны 1 миллиард сомдон ашык каражатты түзгөн. Ички иштер министрлиги 2025-жылы онлайн кылмыштарга байланыштуу 1,5 миң кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Анын жарымысынан көбүнө кылмыш иши соттук кароого жөнөтүлгөн. Чтобы какие-то меры если предпринялись, мы бы рады были бы. Ар бир адам өз үчүн өзү жооп берет го дейм. Бирок өкмөт деле бир жака көз жүгүртүп бир аз карап койсо жакшы болмок. Билбейм, мисалы үчүн адамдар өзү күнөөлүү, потому что алар ошо элдер айтса эле мындай недостоверный информацияга ишене беришет, ошон үчүн. Ошол адамдардын өзүнүн мындай довериясы го дейм. Ошо ар кимге доверять эткен. Адамдар өзү деп ойлойм. Өзү по сути государственное дело. Жарандар шылуундуктун түрлөрү тууралуу маалымат алып тургусу келеби? Бул тууралуу дагы суроо узатып көрдүк. Көрмөкпүз же көрүп сабак алып жашоого бир аз пайдасы тиймек го дейм. Видео ролик тартса көрүш керек го. Ооба, көрмөкмүн. Аябай кызыктуу болмок. Көрүп эле келебиз баарын эле. Ооба, көрөт болчубуз, көрүп эле жүрөбүз. Ооба. Көп эле темалар кызыктуу. Мисалы үчүн алсак, жана пирамида бар го. Адамдарды мындай алып келип деген жөнүндө аябай кызыктуу. Көп өзүм дагы ошол жактан мындай алданып калгам десем болот. Эми чындыгында көбүрөөк ушул эмеңерди интервьюңарды чыгарып турсаңар, көбүрөөк элдер көрсө, ошондо силер дагы тияк биягынан неме кылсаңар, ошо интернетке чыгып аткан эмелердин немесин жолун жаап койсоңор, мына ошондо бизге кызыктуу болмок. Себеби андай нерсе Кыргызстанда көбү жоюлмакта.